Жалгыз кыргыз элине эле эмес, бүтүндөй дүйнөнү дүрбөлөңгө салган тажи вирусу менен күрөшүүдө дарыгерлердин салымы чоң. Бирок атайын дары-дармектердин жетишсиздиги көйгөй жаратат. Кайрымдуу ишкер долбоорунун алкагында Баткенде жайгашкан Жаш ишкерлер ассоциациясынын ишкерлери тарабынан 30 000 сом акча каражатына Клексан дарылары жана Маткасымов компаниясынан контактсыз санитазер Баткен областык үй-бүлөлүк медицина борборуна тапшырылды. Бул апатты жеңүүдө мындан ары да колдоо көрсөтүүгө даярбыз дейт ассоциациянын жетекчиси Муратбек Казыев. Кайрымдуу ишкер долбоорунун алкагында бүгүн биз бизнес ассоциация жыйынынын ишкерлери тарабынан Баткен облустук ооруканасына 10 карата Клексан дарысын жана бир Маткасымов фирмасынын тарабынан даярдалган контактсыз санитайзерлерди тапшырдык. Мындан тышкары биздин ишкерлер медицина тармагына ар тараптуу колдоо көрсөтүп келатат. Буюрса биргеликте жеңебиз. Эске салсак, бүгүн коронавирус COVID-19 бир суткада 28 адам каза болуп, 548 жаңы учур катталды.